Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулмандар, кандайсыздар, амансыздарбы? Көрүүчүлөр. Туугандар, бүгүн 17 январь 2022 жыл. Москвада күн өтө суук. Кичине кар жаап тур, жолдор еще хуже болуп, тайгак болуп кетиптир. Ошондуктан абайлап айдаңыздар. Туугандар, видеону көрөрдөн мурда подписка болбогондар, подписка болуп коюңуздар. Сиздерден сураныч. Как обычно, кеш чыгып атамын мен. Бүгүн дагы түнү саат 12-1 чейин иштеймин. Как минимум 7-8 иштешим керек. Так, анда эмесе тагын медейин дедим эле. Таксисттер өтө ойлоп айдаңыздар, жолдор тайып көрөр, каждый светофордо почти ДТПлар болуп жатат. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Онун ДТПнын көбү болгону таксисттер. Алардын ичинде бардыгы кыргыздар эмес, бирок кыргыздар дагы бар. Виноваты дагы бар, виноват болбогону дагы бар. Ошондуктан сераны ойлоп айдаңыздар. Анда эмесе кеттик, ишти баштайбыз. Бисмилла. Так, саат 1:35 өттү. Мен биринчи заказ тартууну унутуп калыптырмын. Мен өзүм негизи 12-де чыктым эле. Заправка кылып, анан намаз окуп, бир заказ бүтүрдүм. Экинчиси аэропорт Шереметьево терминалы Вга. Кана келгендикке 6 минутта жетет экенбиз. Москвада парковка уже башталды десе деле боло берет из-за снега. 5 бала экен, по-любому 1 саат 1,5 саат жол жүрсөм керек. Мана туугандар, көчөдө кантип намаз окуп, машинада такси айдап жүрөсүңөр дейсиңер. Мана балдар монтип эле заправкага келип, кредитты алып чыгып, мана монтип, жай намазды салып, негизи пут кийимди чечип эле намаз окуса болот эле. Уккан эмеспи? Чечип коюптур. Ада пут кийим менен пут кийим тазалап алып, намаз окуса болот. Пайгамбарыбыз кайтарган, например. Пут кийимин чечип эле намаз окуса болот эле, тем более эшикте күн суук, чыла, путу суу болсо ооруп калат, башка болот. Чечип эле окуса болот эле. Вот тууганга айтып түшүндүрөбүз буюрса иншалла. Мен намаз окуган келдим эле, азыр мерекелик дарат алып чыгып ушинтип намаз окуйбуз. Мына аэропорт Шереметьево алган заказ, короче, 2083 рубль болуптур. По дороге магазин кирип сигарет алып алайын дейт. Заправкага кирип. Так, ошондо азыр жолго чыктык, буюрса по платному кетебиз дейт. Ошондо 1 саат 19 минутта жол жүрөт экенбиз да, 48 километрге. Короче, туугандар, мындай СМС келди. Комфорт плюста. Ушундай тайный пассажирлер болот экен да, цену өтөт экен. Короче, менде есть нарушение. Эмне нарушать эттим билбейм да. Так что комфорт плюс иштегендер. Ошондой моменттерге өтөт болуп атат.
Короче, bir Tokoyga keldim da. Özüme bilmey kaldım. Оплата 3042 рубль. 1 saatlik жол болды, бирок жакшы го, бирок совсем чеке жака кеп калдым да. Так, saat 8'den 43 minut öttü. Men aeroport Шереметьевоға да кайтып келдим. 15 минута көрсөтүп атат. 1-5 место комфортта. 6-10 местода комфорт плюста. Уже 1-5 место түшүп калды бул дагы. Азыр буюрса иншалла 1-4 минуттун ичинде аэропорт Шереметьеводан заказ берет мага. İnşallah. Buganlar saat 11'den 40 minut öttü. Последний заказ. Bugün iş ança болбой окшойт бана. Оценивать не будем. Так. Обедтен кийин баштаган элем. Обедтен кийин баштап 5 заказ кылдым. 5 заказым болуптур 4731. Өзү негизи бул жерде болуш керек эле. Так, 5200 болуптур. Андан мен аэропорт Домодедоводан bir заказ алдым. Шереметьеводан, то есть от борта, короче, 1200 го. Ошондо 6200, 6400 иштеп турмун бүгүн. 6400 иштеп турмун. Абиттен кийин чыгып. Анда эмесе үйгө кеттик. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.